Замананын коногу Улуттук гвардиянын эң алгачкы башчысы генерал-полковник Абдыгул Абдырашитович Чотбаев. Саламатсызбы? Саламатчылык. 23 февраль күнү кандай баягы белектерди аласыз? Биринчи кыздарыман эмне үчүн жубайым эмес, жубайым дагы аскер кызматын өткөн старший прапорщик. Аскер кызматы үчүн погон деген ыйык нерсе да? Да. Өзгөчө менин өмүр баягым. Курсант, младший сержант, сержант, лейтенант, старший лейтенант, капитан, майор, подполковник, полковник, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник. Мага сыймыктан көбүрөөк. Биз азыр Улуттук гвардияда турабыз. Бул жерде стенд турат милдет, намыс, атамекен. Милдет, намыс, атамекендин автору өзүм болчумун. Биздин Улуттук гвардиянын девизи. Милдет өзүбүздүн өлкөбүздү коргош керекпиз деп. Намыс это с честью мы должны выполнять өзүбүздүн ошо милдетибизди. И атамекенди коргош керек. Мени кызыктырган нерсе мына могул жерде күзгүлөр бар экен да? Күзгүлөрдү карап, биринчиден өзүн мындай кантип турабы, честь бергенди, басканды көрүп эметишет. Өзгөчө учебный пособие катары болуп кетет бүгүнкү. Службада айтат го, бывших не бывает депчи. Эми тура бывших не бывает, эми пенсияда болсок дагы биздин кызматыбыз, биздин профессия биз менен кошо тиги дүйнөгө кетет. Службаны дайыма сагынам. Түшүмө дайыма кирет, дайыма өзүм чакырбаса дагы өзүм келип, суранып, жоокерлер менен жолугуп, офицерлер менен жолугуп сүйлөшүп, ошо эми билбейм, каныма кирип калган ошо аскер кызматы.